صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. أبويا علي رضي الله عنه بمعتقد محقق عنك كل أولاد علي رضي الله عنه سيدي است. العلوي منسوب إلى علي رضي الله عنه سواء كان من أولاد فاطمة. Борбор Азиядагы Саидтер уюму тарабынан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын урпактарынын өздүктөрүн тактоо иштери уланууда. Саидтерди аныктоо жеңилдетилген картанын негизинде жүрүүдө. أنا وجدت في كتاب لباب الأنساب والألقاب والأعقاب لابن فندق البيهقي المتوفى سنة 565 هجرية، وجدت نقابات السادة الأشراف في وسط آسيا. ما شاء الله. فنقيب السادة الأشراف في سمرقند من سلالة العباس بن علي بن أبي طالب أبو الفضل. وأيضا هذا نسبه تحقيق نسبه في هذا الكتاب. هذا كتاب قبل 900 ألف سنة تقريبا، ذكر نقباء السادة الأشراف، ولا يكون نقيب إلا من كان في يعني عدد كبير من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة في هذه المنطقة. هنا ذكر سادات ما وراء النهر، سادات ما وراء النهر. ثم ذكر نقيب الصغانيان أبو علي الصاغوني المذكور الموجود صورته في الألف سوم القرغيزي، هذا من صغانيان. أبو علي يوسف خوجة الصاغوني من السادة، من السادة من سلالة زيد بن الحسن ابن الإمام حسن، زيد ابن الإمام الحسن. هؤلاء لا يكون نقيب إلا يكون موجودين كثير. أنا لا أعرف أين يوجد صغانيان الآن. أنا أعرف بلا صغون، عرفت لما جيت إلى هنا عرفت بلا صغون أنها هي توقمق الآن. نعم. في وسط قرغيزستان. عفوا بلا يعني ابن صغون. ممكن ابن هؤلاء. نعم. Ушул тапта Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Сауд Арабия, Туркия мамлекеттеринен кайрылуулар болуп, санжыралардын көчүрмөлөрү келүүдө. Айта кетүүчү жагдай тарыхый документтерде пайгамбарыбыздын урпактарынын таралыш бутактарында көрсөтүлгөн айрым бир көрүнүктүү үй бүлө мүчөлөрүнүн негизинде бир нече саидтерди аныктоо мүмкүнчүлүгү түзүлүүдө. يوجد في أوزبنت سادة كثيرين قبل 1000 سنة. هؤلاء لهم ذرية كثروا، جابوا أولاد يعني 10 قرون في كل قرن 3 أجداد في 10 قرون معناها 30 جد. Bir kişiге taandык эмес дейт. Бул бир канча элдин немеси дейт. هذا إلا في أوزبنت من سلالة زيد بن الحسن. 3 шаарга таандык болуп чыгат. Nakaba. Ооба, Накаба. Камитет Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям юбилесин тастыктаган. Ооба. Үчөө бар. Кайсы шаарлар? Азыр табылбай жатканы баягы бирөөсү бала сагын дегенде сагындын баласы болуп атат да, бала сагын. Анан биринчиси болсо сагын деп келген экен, ошонун үчүн сагынды таппай аткан себеби ошол экен да. Бул баягы эле сагын менен бала сагын экөө бир эле деп айтып атам. Бала деген бул бала ибн деген түшүндүрөт. Сагын деген бул ошол эле жайдын элдин аты. صحيح 4 نقابات أشراف. 4 болуп кетти, 4 болуп атат. 4 معناها 4 نقابات. نقابة أشراف بلا صغون، نقابة أشراف صغنيان، نقابة أشراف أوزبن، نقابة أشراف أخسكت. نعم أخسك. ومنتشرة في شمال وجنوب قرغيزستان، جنوب وشمال. هؤلاء أبناء عم هؤلاء إمام الحسن زيد بن الحسن، وهؤلاء إمام الحسين. أمك بتشا أبناء عموم سيد. أيضا هذه الشجرة هو كتابتن تعوضان كان لباب أصلا أو الأنساب والألقاب والأعقاب لابن فندق البيهقي. ما شاء الله. شو كتابتن تعوضان كان؟ Bu 565 yılı Kamari yazılganda. Şu 1000 yıl murun kulu. Ne deydi o cana şarlarda? Özgün. Bizde Kırgızistan'da 4
накаба болуп аткандыгын баяндап атат. Ооба. 1000 жыл мурдагы Ооба. китепте. Мм. Машалла. Ошол Ошол бизде Борбор Азия ашрафтар экенин көрсөтөт. Ошондо бул жерде 4 шаар деп айтылган экен, бирок 4 эмес, ошо бала сагын менен сагын экөө бир эле. Ошондо бир жерге 2 насаба келип атат. Аксыкентке өзүнчө, анан кийин өзгөндө өзүнчө болуп атат. Бирөөсү болсо каяк деди дагы. أحسكنت أوزغان بلا صغان صغانيان. Сагын. На. هذه ليست مدينة، هذه منطقة. Мантыка. Бир эле жердики эмес, бул деген бир чоң жердин баягындай бир элдики болуп калып атат да. Бир элге таандык болуп калат. ذريتهم الآن Бул موجودين. Санжара. Ооба. Бул өзү болсо бул Ахмат Хожа Ясавиники бар. قزاقستان يسوي يسا تركستان. أولاده موجودين في جلال آباد، في طلاس، في طراز، في أولياء أتا. Балдары ошол Жалалабадта, Таласта бар дейт. Ошол Ахмат Ясавиникиге бара турган балдар Жалалабадта дагы, Таласта дагы бар дейт. Анан могул жерден бул эң акыркысы ошол 100 жыл мурунку киши болуп атат да, могул жерде 100 жыл мурунку. Эгерде бир 100 жыл жашаган адамдар бар болгон болсо, ошол кишиге анын атасы менен тапса болот дейт. Атасын таап, мисалы ушулардан. Ушул жердеги немелер 100 жыл 1823-жылда жашаган кишилер, ошондо. Ооба. Бул мына жакын эле да. Эки ата болуп калат. эки ата болуп. 100 жыл тегереги дейт да, ошол жерчи. Сайттардын документтерин текшерүү кылдат жүрүүдө. Аларда көрсөтүлгөн бутактардагы үй бүлө мүчөлөрүн тактоодо кызга жана уулга тиешелүү болгон тараптарда аныкталууда. Анан бул немеде шажарада бул жерде аялдарды да киргизип койгон экен дейт. Баягы кыздардан тараганда булар болсо пайгамбардын немеси таратуучусу катары эсепке кирбейт деп. Бул бир гана кээ бир мазхабтарда ошондой кыздар тараптан да тарайт деген ойлор бар дейт. Ошонун негизинде жазылган экен дейт. Бирок негизинен пайгамбар алейхиссалам менин урпактарым Али разияллаху анхунун балдарынан тарайт деп, менин урпагым ошол Алиге берилген деп айткан дейт. Максаты пайгамбар алейхиссаламдан кийин пайгамбар алейхиссалам өзүнүн насабы Адам алейхиссаламга түз жетип аткандыктан бул пайгамбарлардын насабы болот. Андан кийин ошол пайгамбардан кийин пайгамбар келбешлиги үчүн бул жерден пайгамбардын эмес үзүлүп атат да, кыз болуп атат дейт. Бирок ошол эле кезде пайгамбарга Аллах Таала тараптан баягындай сенин урпагың баягы Али разияллаху анхудан тарайт дегендиктен ал Фатима энеден эмес, балким ошондо Али разияллаху анхудан тарайт болуп атат. Эми бул жерден кээ бир мынакей могул жерде кыздар кирип калган дейт. Бегимай айым деген мынакей мусал могул киши Бегимай деген аял экен. Айым деген сөз ошол аялдардын сайыт экендигин белгиси экен да, айым деген сөз. Ошол жерде келип калды дейт. Эми бул кишиден тараган немелер бул пайгамбар алейхиссаламдын немесине кирбейт дейт негизиненчи. Булар могул жерден бир эле баласын сайыт деп айтабыз, өзүнүн эркек баласын, бир баласын. Калгандарын бардыгы сайыт катары кирбейт дейт. Болду. حرمة يعني احترام لأمه. Эхтирам кылабыз. Ошол баласын сайыт деген максатыбыз эмне? Ошо энесин сыйлоо дейт да. Бирок андан тараган балдар сайытка кирбейт дейт. إمام أعظم مذهب إمام أعظم نص على ذلك أن ابن السيدة سيد احتراما لأمه. Бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин мазхабы боюнча, биздин мазхаб боюнча ошол энесин сыйлап бул пайгамбар алейхиссаламдын урпагынан болгондуктан баласын дагы урпагы катары эсептеп сайыт дейбиз, бирок андан кийинкилерин сайыт деп катары эсепке кирбейт дейт. Мисалы ошол жерден аял киши мына бул жерден إلا إذا تزوج سيدة. إذا تزوج سيدة. Ошондо эгерде ушул аялдан төрөлгөн жигит сайыт болуп, анан башка бир сайыттен тараган кызга үйлөнсө, ошонун балдары атасына дагы, энесине да урмат кылып туруп, баласы сайыт катары эсепке кириши мүмкүн дейт. Ошондой жол менен сайыт катары эсепке кетип калат. Ата жагынан да сайыт болуп калат, эне жагынан дагы сайыт болуп калат ошондо. Могул жерде кесилип калган жерлери бар экен дейт, моундай. Моулар кайсы жерге барышы анык билинбей калып атат деп атат да. Айтылган сөздөр, моулар кесилмаланган жерлер бар экен. Могул жер мисалы үзүк болуп атат дейт. Бул жерде ким канча бар экени белгисиз дейт. Могул экөөнүн ортосунда бирөө барбы же жокпу? Taş hoca. Allah razı olsun.
Борбор Азиядагы сайттер уюмуна тарыхый документтери колунда жок. Бирок ата бабаларынан бери пайгамбарыбыздын урпактарына тиешеси бар экендиктерин айтып келген инсандар да кайрылышууда. Алардын бири Таластан келген аксакал болду. اللهم اظهر انساب هؤلاء وبين انسابهم يا رب انساب وسط اسيا اللهم بارك وارحمهم وارحمهم واجدادنا واجدادهم اللهم طول في اعمالهم في صحه وسلام وعافيه وارزقهم وغنيهم واجعلهم امنين مطمئنين في بلادهم في قرغيزستان كازاخستان تركمانستان اوزبكستان طاجكستان افغانستان جميع بلاد المسلمين في وسط اسيا اجعلها بلاد امنه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه. Allah razı olsun. Бұл істі мен шын айтсам көптен бері күтіп, көптен бері біздің арамызда болып жатқан нелерлерді Алладан дуа қылып ұшу шынығы пайғамбардың ұрпағынан болуыз бе жоқ па Аллахым білдіріп бер бізге. Бұл дүниядан біліп өтшіміз ұлы күнде Расулаллахтың алдында жүзіміз жарық болып па ұрпағы бола тұрған болса ұрпақтай болып барышты нәсіп ет бізге Құран сүннаменен деп. Шыл ниеттерді көп бір 10 жылдан бері ниет қылып дуа қылып жүретілем Аллахқа шүгірлер болсын шүңкіге жеткізді. Мына қолымда қармап тұрған бұл санжырауыз екен. Ушул санжыраға біздің айтқанымызға қарағанда келісуге қарағанда кіреді екенбіз. Алтынхан әмекелеріміз нелерінен болып ушул санжыраға кіреді екенбіз бәрібір келіп. Біздің атымыз Ташқожа болады. Біз Таластан, Манас районынан, Учқорған деген айылдан келдік. Biz оқып жүргенбіз, біздің бір әмекеміз бар елі алқыш айтқан, менің қолымда санжырам бар елі, санжыра бар елі маға таштап кеттілі, осындай бір репрессия малында Сталиннің несінен кейін бізге бізден шөл әулетті мемлекеттің шыққыншылары деген нелер шығып ошоға жарышты ошо санжыралар бекіліп, көміліп жүрген қайырды бекіткеніміз есімде жоқ деп айтты елі де. Ошонан бирок кейін санжыраның бар деп ұқчылын, бирок өзім көрген емес едім. Мына Алла нәсіп етіп, Аллаға шүгірлер болсын, ушул көріп отырабыз, машаллах, ушул санжыраны қолға қармап. Санжыраларды текшерүү боюнча комиссиянын башында Меккеден келген пайгамбарыбыздын түз урпагы доктор Саид Абдуразак турат. Ал өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн сайиттердин таралышы жана аларга тиешелүү болгон тарыхый документтерди иликтөө менен өткөргөн. ذكر عن رجل فهمت. إلى سيدنا علي. يعني هم ذكور وهنا اللهم صل على سيدنا مصطفى